мыйзам бар бүгүнкү күзөт боюнча, государственной охране. Ошо мыйзамдарга таянып, эгерде кесиптешибиз каршы болбосо, Эльвира Жыргалбековна өзү мамлекеттик эме берсек, охрана берсек, күзөт берсек эгерде, бир аз ситуацияга жараша ошо шартка туура келип калды болуш керек. Ошондуктан бирок бул президенттин өзүнүн буйругу менен берилет, тескемеси менен. Ошондуктан сиз да сүйлөшүп, бир акылдашып, ошону сунуштап көрсөңүз. Мен ойлойм, Эльвира Жыргалбековна өзүнүн чечими болот чыгар, бирок биз кесиптештер катары алдын ала ушундай иштерди карап койбосок болбойт. Анан кийин дагы кеч болуп калды деп. Эми Кудай сактасын, андай жамандык нерселерди ойлобойлу, бирок бул мыйзамда каралган, бирок кечеги соттун процессинде көргөндө биздин кесиптешибиз Эльвира Жыргалбековнага жасалган кысым, басымды бул мен туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан биз алдын ала иш-чараларды жүргүзүп койсок. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул боюнча маалымат бергенге уруксат этиңиздер. Туура 75 кишинин бул жакка каты келиши боюнча азыр ар кандай пикирлер, ар кандай ушундай сөздөр айтылып атат. Бул боюнча дагы бир жолу сиздерге маалымат берип койгонго уруксат этиңиздер. Билесиздер, ошол жаңы эле төрага болуп шайланып келгенден кийин, силер шайлагандан кийин бул жерде ошол кат боюнча өтө чоң талкуу жүрүп, ар кандай божомолдор айтылып, бул жакта ушундай процедура болот эле, ар кандай сөздөр айтылганга байланыштуу керек болсо ошол жерде жабышып отургандар бири-бирин сата баштаган. Кой алгандай божомол болбосун деп, биз бул жактан атайын комиссия түздүк. Комиссиянын отурумуна биздин күчтүү юристтерди жана ошол жакта аппараттын сотрудниктерин жана дагы депутаттарды ошол жерге карап бериңиздер деп чогуу караттык. Ачык, айкын. Ал каттын бияка келип жүрүшүн гана аныктоо багытында. Аны биз тергөөгө өткөзүп бердик. Тергөөчүлөр, эми биз тергөөчү эмеспиз да, тергөөчүлөр өздөрү толук түрдө жумушун алып барып, далилдеп, анан сотко өткөзүп берди. Бүгүн сот жүрүп атат. Биз ошол эле күнү Эльвира Жыргалбековна боюнча мен сүйлөйүн дегем. Бул жакта өтө көп депутаттар сүйлөйүн деген. Бирок биз ошол сотко басым болуп калбасын, тергөөгө басым болуп калбасын деп буга чейин сүйлөп отурганбыз. Сүйлөгөн эмеспиз. Бирок бүгүн сүйлөгөнгө туура келип атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар айтып койсок, дагы бир жолу кайталап койсок. Демек, ал кат чындыгында бул жака келген. Биз ошол тийиштүү ар бир сотрудник алып атканда, ошол катты алып барып атканда, киргизгенде, кимге канчада, саат канчада болгондон бери бүт бизде объяснительный бар. Биз анын баарын комплектовать этип, толуктап, анан МВДга өткөзүп бергенбиз. Менен баарын айтпасам дагы, кичине аттарын атабасам дагы, кичине мындай дагы болуп мындай подробныйраак маалымат берип коеюн. Ал кат келгенде келип келекте жана мен айткам, күтүп алган деп. Чындыгында күтүп алган. Себеби ошол жакта сотрудникке команда келген. Ошондой кат келет. Күтүп тур деген. Күтүп турганда аны регистрация кылбай кармап тур деп айтат. Ал келет. Катты действительно алып келет. Туура эмес адресин жазып коет, кайра барып, бирөөгө чалып, оңдоп, кайра алып келип, туура келип алып келгенде, бая команда алынгандай эле ал катты кармап турат. Кайра 2 сааттан кийин команда келет, болду, айтылды, төраганын атына каттандырасың деп дагы экинчи команда келет. Мурдагы төрага Шакиевке каттайсың, ошонун атына каттатырасың, ошонун атына катты прямой алып барасың деп команда берилет. Ошол жерде биздин тийиштүү заведующий отдел сотрудниктери ал катты кадимкидей эле ошо төраганын атына каттайт. Билесиздер, эми каттоо ар кандай жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Аны кээде вицелерге каттап койсо болот, аны кээде прямой эле комитетке каттаса болот, же болбосо өзүнүн процедурасынын акырын келет, ал келе турган эле нерсе. Бирок аны жанагындай күттүртүп, алдырып, анан кайра каттатырып, анан ошону приемныйдан чалдыртып алып келип бергиле дейт. Төраганын мурдагы Шакиевдин приемныйына ошол катты алып барып берет. Алып келгиле дейт. Ошол жактан өзүнүн советниги, помощниги алат дагы, колуна алат ал катты. Менде болосун дейт. Толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Ал согласовать этип, видимо, ошол ответственностьтан качам дегенби, же убагында мен көрбөй калдым деп ойлойт дегенби айтор, менин орун басарым алып барып бер, ал ылдый комитетке түшүрсүн деген буйрук берет.
Ал жерде кадимкидей эле алып барып туруп, ошол орун басарына алып барып, орун басары бир орто жолдо кармайт, тактайт, тактаганда убакыт өтүп кетет. Ошол тактой турган убакыт. Сценарий боюнча дароле түшүп, ушул комитетке түшмөк, бирок баары бир комитетке аягы барып түштү. Кечээ күнү сотто барган биздин ошол сотрудниктер ал косвенный свидетельдер, прямой свидетельдер. Прямой ошону алып баргандар кечээ жабык отурум өтүтканда айтышкан. Алар следовательдерге да барганда өзүнүн ошол бизге жазып берген баарын тастап берген. Алар өзүнүн өмүрүнөн да корккон. Азыр деле коркуп атышкандар. Ошондуктан мүмкүн баягы ачык болуп атканда алардын показаниясы көрүлгөн жок, косвенный дагы бир жолу. Экинчи, үчүнчү, аны бул жерде деле силер уккан, сотрудниктер укканын эле гана айтып атат. Ошол эле учурда мына биздин депутатыбыз дагы Элвира Жыгалбековна. Ал каттын жүрүшүн каяктан ал эметет. Ал болгону бул жакта болуп аткан баардыгыбыз эле уккан нерсени айтып аткандай эле ошол сотрудниктер экинчи показания менен берип атты. Биринчи показания дагы бир жолу кайталап коеюн, алар толук түрдө ошол айткан сөзүндөй кылып тергөөгө бир баарын айтып берсе керек, тергөө сотко берсе керек, сот ошол жерде өзү карап берет. Бирок биздин кагаз боюнча ошондой болгон. Анан айтып кетишүү нерсе дагы билбей калдым, көрбөй калдым анан деп актанып аткандарына айтат элем. Андай эмес, баардыгын билген, күткөн. Ал каттын натыйжасы же багыты эмне болгон? Орто жолдо бузулуп кетти да, бузулбаганда эмне болмок эле? Мына сиздер менен 25-жылы президенттик шайлоо өтө турган мөөнөтүн январь айынын акыркы воскресенье деп кабыл алып бергенбиз. Конституцияга ылайык, түптүз конституциядан бир дагы немесине тек келе турган кылып, баардыгын толуктап, мыйзамдуу түрдө кабыл алып бергенбиз. Ошол датаны эле эртерээк кылам деген ниет болгондур. Анткени билесиздер, ага чейин уже коомчулукту даярдап аткан. Коомчулук буга даярданып аткан. Ар кандай эксперттер чыгып, бир жыл эрте отуруп калды, көп отуруп калды. Уже шайлоо болуш керек эле, туура эмес отурат деген туура эмес маалыматтарды уже биздин коомчулукка буну байма-бай жайылтып аткан. Демек, бул дагы өзүнчө бир подготовка болуп аткан. Факт есть? Есть. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде мындай эки ача сөз болбош керек. Ушул сыяктуу нерселер болгон. Аны биз кабыл алып бергенде, 3 окууда кабыл алып бергенде кандай сценарий болот эле? Албетте, вето коюлмак туура. Бирок перевето дегени бар. Дагы башка сөздөр айтылмак. Мына мыйзам боюнча мындай болот эле деп бурмаламак. Көп нерсе болуп кетмек. Айтор мамлекетибиз ыдырап, эки жакка бөлүнүп, урушуп, мамлекетибизди мүмкүн толук түрдө жоготуп алган деген ушундай коркунучтар болгон. Жакшы, Кудайга шүгүр, алдын ала баардыгы алынып, бүгүнкү күнү мына стабилдүүлүк орноп, ынтымак орноп, жакшынакай болуп өзүбүздүн жумуш алып баратабыз. Анан дагы бир жолу бул биз тергөөчүлөр эмеспиз. Биз аны аныктай албайбыз. Анан бизде укуктук мамлекет болгондон кийин сот чекитти коет. Бир гана сот өзүнүн чекитин коет. Ал эми биздин коллегабыз Элвира Жыгалбековна боюнча Тастанбек Аспекович айтып калдыңыз, биринчи күле күнү ушул жерде бир 10-дай, 20-дай депутаттарбыз. Адан да эртеси күнү адан да көп депутаттар баардыгы бул боюнча кооптонуп, ушул нерсе айткан сөздөрдө мен дагы өзүн айтып аттым. Бирок эми Элвира Жыгалбековнаны өзүңүз жакшы билесиз. Бул намыской, күчтүү, анча-мынча грубо айтсам дагы бул жерде эмес, 7-союз канча-мынча депутаттарга караганда эркегирээк депутат да. Өзү айым болсо дагы. Анандай нерселерге жок деп, бирок биз сүйлөшүп атабыз, күндө связьдабыз. Мен ойлойм, Элвира Жыгалбековнанын өзүнүн дагы саясатта орду бар, айта турган сөзү да бар. Ал дагы бул киши дагы барбай деле койсо болот эле, бирок кой, мыйзам астында бирдей болойлу, тең болойлу. Мен барып коеюн деп ошол жака барганы бул дагы өзүнчө бир башкаларга көрсөткүч, үлгү деп айтат элем. Эми урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтып коеюн. Процедура боюнча каттын ошол түшү жөнөкөй түшүп келе берсе болот эле, бирок анын багыты башка болгондуктан биз буну аныктап, жүрүшүн гана аныктап бердик. Аныктап биз тергөөлөргө өткөзүп бердик. Тергөө аныктап сотко берди. Келиңиздер, ошол соттун жыйынтыгын күтөлү дагы, бурмалабай, башка жакка кылбай. Мен да өзүм байкап атам, 3 күндөн бери ар кандай эски интервьюлар менен алып чыгып алып, мындай кара пиардан бери уюштуруп атышат. Булар баардыгына өз убагында чекит коюлат деп айтам. Рахмат. Анда 6-чы процедура. Рахмат. Урматтуу коллегалар, Марлен Абдрахманович жалпы хронологиясы боюнча кыскача түшүндүрмө берди. Кечээ күнү ушу соттук процессте дагы биздин аттарыбыз да аталып атат да. Ошон үчүн маалыматты берип коюш керек.
бардығыбызға түшүнүктүү болуш үчүн. Ушул окуя башталганда 75 аксакалдын арызы келип түштү дегенде бардығыбыз сыртта болчуганда биз парламентте жок элек. Ошол элдерге окшоп эле кандай арыз болду экен, эмне максатта түштү экен деп биз дагы аң-таң калып турганбыз. Андан кийин төрага алмашты. Албетте бул төрага алмашкандан кийин мына Марлен Абдрахманович кийин келди. Милдеттүү түрдө кызматтык текшерүү жүргүзүшкө мыйзам милдеттендирет буну. Анткени аппараттын кызматкерлери кандай жагдайда, эмне максатта ушуларды процедурасы кандай жүргөн териштүү жүргүзүш керек. Бирок ошол процедура жүрүп атканда ал жерде комитеттин төрагасы Курманкул Токтогул Зулушевдун аты да аталган, анткени Конституциялык комитетке келип аталган арыз түшүп атпайбы. Курманкул Токтогулович ынтымак мекенчил депутаттык топтун мүчөсү болгондуктан биз дагы киришке мажбур болдук. Бирок ал маселени текшериш үчүн депутаттык комиссия түзүш керек болду. Анткени төраганын тескемеси менен депутаттап келип жанакы опрос жүргүзүп текшерүү жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт. Депутаттык комиссия түзөлү деген учурда жанакы тергөө жүрүп аткан учурда жалпы аны тергөө баа бериш керек. Ал эми парламенттик комиссиянын укуктары тергөөнүкүнөн жогору эмес деп юристтер мына бир жыйынтыкка келди. Ошол себептен депутаттык комиссия түзүлбөстөн эле ал төраганын тескемеси негизинде аппараттын кызматкерлеринин үстүнөн текшерүүлөр жүргүзүлүп, алардын каттары, түшүнүк каттары болгону жанакы тиешелүү органдарга юридикалык баа бериш үчүн жиберилген. Калган маселелерди бардыгын сот чечет. Тергөө органдары буга чейин карап чыккан. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, ар бир нерсеге сот гана баа берип чечим чыгарат. Бир нерсени айтып кетем, мен ушул парламентке башта келгенде өзүм позициямды билдиргем. Бундай бүдөмүк интрига жараткан каттар парламентке келбеш керек эле. Шундай жагдайга калтырып койбойлу деп парламентти сактап, буну Конституциялык сотко жиберсе, бундай жагдай жаралбайт эле деп өзүм позициямды билдиргем. Урматтуу коллегалар, ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот. Биз дагы мыйзамды сыйлап, биз дагы ошол жагдайларды тактайлы деп ушул сотто карап отурабыз. Толук маалыматтар бизге белгисиз. Ошол катка тиешелүү болгон ар бир жаран бүгүнкү сот процессте барып көрсөтмөсүн берип атат. Анан сот гана ошолордун баарын угуп, анан адилеттүү, мыйзамдуу чечимин кабыл алыш керек. Негизи эле таң калыштуу нерсе, мыйзам боюнча мына төрага айтып кетти. Конституцияда каралган президенттин мөөнөтү 2 мөөнөткө барганга аксы бар. Азыркы президент бул аракеттеги президент. Бирок ошону маселени жылан чакпай, жылкы текпей, эмне үчүн 75 жана биздин Кыргызстандын аксакалдары келип алып, ушул президенттик шайлоону эрте өткүзүш керек дегени биз үчүн да таң калыштуу. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, мына алардын дагы көрсөтмөлөрүнүн үзүндүлөрүн көрсөтүп атат, биз дагы ошол коомчулукта эле сот процессинде жүргүзүп аткан иштерди ошол жерден гана маалыматтарды алып атабыз. Эми сот ачык болуп атат, ошол жактан каралып, бардыгы адилеттүү чечим чыгыш керек деген ойдобуз. Рахмат. Рахмат. Тант Турмаматович, чындыгында кайсыл кат келбесин, урматтуу коллегалар, бизде азыр деле каттар көп келет. Бирок биз тийиштүү комитеттерге же бизге тиешеси жок болсо, биз үй отдел аркылуу эле же руководитель аппарата же замдары кайра жиберип коет. Жок, бул бизде каралбайт депчи. Ушул сыяктуу эле нерсе менен кайра кетиш керек эле. Тилекке каршы Конституционный комитетке чейин түшүргөнү бирден бир цели мен жана айтып бергендей, Конституционный комитет каралбай турган нерсени. Алдын ала чечимдерди 3-4 вариант, биз эми аны билбейбиз, аягына чыкпай калды да, аны тергөө билип берет. 3-4 вариант менен бул жакка чечимдерди алып келип, кадимкидей эле, урматтуу депутаттар, сиздерге айтмак, Конституция бузулуптур, Конституция боюнча мындай болуш керек экен деп айтып, ушул мыйзамды өткөзгөнгө аракеттин бири болгон. Бул только бир эле жагы болгон. Эми жөнөкөй сөз менен айтканда, мындай зашакалить хотели, да?
но при этом эти шакалы и шакаленки забыли, что они нападают на льва. И никогда такого не было, чтобы шакал победил льва. А за львом стоят 7 миллионов людей. Ушул сыяктуу нерсени кылайын деген аракет болгон. Мен ойлойм бул эми аракетти ишке ашкан жок. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү күнөөлөп атпайбы? Бир топ депутаттарды күнөөлөп атат. Өзү деле мурдагы коллегаларыбыз. Сотрудниктерди күнөөлөп атат. Ачыктан ачык айтып коюш керек, как она есть эле мындай. Коркпой эле ачык эле айтыш керек. Катты күтүп алдык. Ушундай ниетибиз бар эле деп. Айтпаса да жок дегенде ушу унчукпай турса туура болмок да. Рахмат. Биринчи процедурный. Саламатсызбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына көрдүңүздөрбү канча мына ар кандай талаш тартыш болуп атат 75 кишинин каты боюнча. Ушу кат келгенде мен сизге сунуштагам. Ушу депутат комиссия түзөлү, ачык айкын алып чыгалы депчи. Бирок сиз менен отуруп кийин сүйлөштүк, туура чечим болду. Эми тергөө амалдары катуу жүрүп атат. Тергөөгө биз тоскоолдук жаратпайлы депчи. Бирок депутаттык комиссия түзгөндө ошол жерде депутат комиссия бардыгы толук кандуу айтат эле. Азыр жогоруда таланттуу мантышта айтып атпайбы? Биз толук кандуу бардыгыбызды билбейбиз. Ошондо биз билет болчубуз. Кандай келди, кайсыл жактан келди, ким жөнөттү, ким бул жакка алып келди. Биз ушул жерде хронологиялык баарын айтып берет болчубуз ошондучу. Эми азыр коомчулук айтып атпайбы? Депутаттар отурушат, ушуну депутат комиссия кылса болот эле. Ошондо аягына чыгарып койсок, мына бүгүнкүдө ушундай ызычуу болбойт болчу. Тергөөгө да жакшы болот болчу. Тергөө амалдары бүттү. Айып корутундусу угулду, эми сотко өткөрүлдү, сот эми ким күнөөлүү, ким күнөөсүз ошол жакта точкасын коет. Бирок бул жерде биздин чынында күнөөбүз бар. Марлан Абдрахманович, биз депутат комиссия түзүп аягына чыгарыш керек болчу. Укпашыбыз керек болчу биз бир эки адамдычы. Ошону биз чыгарганда депутат комиссия түзүп мына айтканда ошондо көп аз оозун жабат болчу, сүйлөбөйт болчу ашыкча сөздөрдүчү. Рахмат. Ооба, урматтуу депутат, сиз айткандай Симбек Абдуллаевич, биз эми азыр божомолдоп эле айтып атпайбызбы? Биз анткени билбейбиз да, помыслы кандай болгон, кайсы жакка алып бармак, эмне деген биз эми божомол катары эле ушул варианттар болмок экен деп айтып атабыз, туура. Бирок ошол эле учурда депутаттык комиссия түзүү боюнча биз чындыгында түзөлү дегенбиз. Ал эле эмес, башка бизнесмендер, бизнес кеңеш кайрылды. Ошол жактардан дагы бир комиссия түзөлү деген ойлорубуз бар болчу. Бирок биз чындыгында биз киришпейли, аралашпайлы, мыйзамдуу түрдө баардыгы болсун. Ошол тергөөчүлөр өз жумушун алып барсын, эң чекитти сот койсун деп эле турабыз. Азыр деле ошол позициядабыз. Биз ага аралашпайлы, киришпейли, сот койсун. Кечэтен бери просто бул маселени көп козгоп, көп депутаттар келгенге байланыштуу мен бир аз маалыматты көбүрөөк берип койдум, бир аз обширныйраак берип койдум. Анан кандай варианттар болуп кетерин гана айтып кеттим. Ошондуктан бунда мен ойлойм туура түшүнөсүздөр деп. Биринчи процедурный. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Марлен Абдрахманович, эми биз ар бир нерсени айтып атканда мындай чындыкты айтышыбыз керек да. Өзүңүз жакшы билесиз, мисалы сиз айтып атпайсызбы, 10 күнү кат келип түштү депчи. Ошол күнү кат келип түшкөндө бияктан жанагы орун басарлардын кимисине түштүр. Кимиси комитетке кайсы күнү ошол катты отписывать этти. Ошолорду айтып коюш керек да. Фамилиясын атап койсоңуз сизчи. Орун басар болгондо сиздин 3 орун басарыңыз бар. Кимиси ошонун бирөөсүн айтып коюңуз да. Или буга чейинки орун басарлар, ошону билип алалы да биз дагычы. Биз катты билебиз барынчы. Бирок мен ошол күнү 10 күнү эгер Ташиевди жумуштан албаганда процесс башкача кетпек анда. Аны баарыңыздар билесиңер, туурабы? Ошол үчүн ошол Ташиевди жумуштан алган үчүн кат туруп калды ушул жерге. Онунда келип түшкөн 13-ндө ким түшүрүп атат аны катты комитетке? Ошондо айтып коюш керек. Анан кийин дагы бир айта турган сөз бар. Мен 2 күндөн бери айтып атам. Мына тергөө, милициянын тергөөсү. Мен оюмча ойлойм, кандай жүрүп атканын мен баа бере албайм. Бирок оор кылмыш менен статьяны ошол беренени койгондон кийин бул камалыш керек болчу. Камап алып туруп, тергөө жүргүзүп, андан кийин процессте дагы, соц процессте дагы ошол жерде камалып туруш керек болчу. Алар ошол жерде күбө катары жүрөт да. Ошон үчүн Марлен Абдрахманович, ошону дагы айтып койсоңуздар тийиштүү кишилерге. Камалыш керек макул. Рахмат. Кат боюнча уже жашыруун болбой калды. Буга чейин жашыруун кылаттык эле. Ошон үчүн бир аз маалыматты кененирээк бергенге туура келип атпайбы? Анткени ансыз деле ачык процесс болуп айтылып кеткен сөздөрдүн алкагында. Ооба, кат туура Шакиевке келген. Шакиев аны өзүнүн Алайбек деген кеңешчиси, жардамчысы аркылуу биздин ошол учурда Чыңгыз Ажыбаевге алып келген. Ал бир аз кармап,
процедураны тактап, андан кийин Ылдый Зулушевка түшкөн. Зулушев Конституциялык комитеттин төрагасы катары ал жерде кароого отделге түшүргөн. Мына процедура ошол. Бул ачык айтылды, мен деле ачык кошумчалап кое берейин. Буга чейин айтпай айттык эле, дагы бир жолу айтайын. Айтпай айтканбыз, анткени бул бардыгы жашыруун болуп аткан, бирок биз бүгүн айтканга туура келип атат. Анысы деле ооздон бардык жактан чыгып кетти. СМИде бардык жерде айтылып калды. Экинчи процедураны. Биринчи процедураны. Марлен Абдрахманович, сиз туура айтасыз. Ошон үчүн ар бир нерсени чындыкты айтып коюш керек. Андан кийин мен Сүйүн Абдуллаевич менен Талант Турдумовичке кошулат дейм. Комиссия түзөлү. Буга чейинки ГКМнын алып барган иштери боюнча биз комиссия түзүп ошолорду бир сере карап коелу. Кандай иштер? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. 7-нчи чакырылыш жерге парламентке автоматтарды ким алып келген? Ошого дагы бир правовой оценка беришибиз керек ошол боюнча. Ошол жерде баарыбыз отурганбыз. Ушу депутаттардын жаны ошол жерде отурганда. Ага чейинки башка иштер көп. Ошолор боюнча биз комиссия түзүп иш алып барыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Биринчи процедура, экинчи процедураны. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер. Мына азыр көп сөздөр айтылды. Өзүңөр билесиңер, эми ал кат болгон. 75 кат болгон, 75 кишинин каты болгон, ал факт. Андан эч ким эч жакка кете албайт. Андан кийин улуу урматтуу президентибиз бүткүл мамлекет сизге айткан бул нерсе мыйзам чегинде чечилиш керек деп туурабы? Бирок кече баарыбыз эле соцсетиде мына көрдүк, мына биздин Дастан Арсбекович азыр айтып атат, Нурбек Байкебиз айтып атат. Кече ошол кылмыш жаза менен ошол каралып жаткан кишилер биздин ошо бүгүнкү күндө эл өкүлү биздин коллегабыз ошо айым кишиге морально психологический давление кылып атат. Бул жери кандай болуп калат? Бул мыйзамда аягында каралган. Ким эметилген ошол жерин бир ушу парламенттен айтып койбосок болбойт. Неге дегенде биз ушактан туруп эл өкүлүнө ошондой баягы орусча айтканда допущение кылдырып өтүп ошону унчукпай калсак, анда эртең жөнөкөй элдер ошо сотко барганда ошондой нерсени көрүп билип туруп алар кандай болот? Алардын бүгүн бизде мына мүмкүнчүлүгү бар. Микрофонго чыгып айтып, биздин кесиптешибизди баягы ойлоп карап, башкаларда жок болот да. Эртең анда ошо судебный процесске дагы, судебный системага дагы баягы бир залака сыйып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул сөздөр айтылыш керек го дейм. Ошол эле мына кече главный подозреваемыйлар, может быть, алар баягы унутуп калды. Мурунку баягы должностьта уже занимать этишпейт. Ал должность уже отурушпайт, бирок ошого карабай эле биздин коллегабызга дагы бир айтып коеюн, морально-психологический давление кылып ошол жерденчи, ошол жерден же сот аны бир токтотуп койгон жок, прокурор да сот токтотуп койгон жок да. Эмнеге дегенде прокуратура бул гособвинитель. Судья сот болсо ошол жакта мүмкүнчүлүгү бар болчу. По существу дела суроо бериңиз болбосо деп туруп, причем тут биздин коллегабыздын мурунку маркум атасы. Бул морально-психологический давление деп эсептейм мен жекече. Ошону дагы урматтуу төрага биз билбейм, баягы бир силер опытный депутатсыңар, биз жаңы депутатпыз, может быть бир карайбызбы комитеттерден же кандай бир жол бар, ошол жерде мындай көз буруп койбосок туура эмес болуп калат го дейм. Рахмат чоң. Рахмат. 6-чы процедураны. Марлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар, мен азыр Нурбек Өмүрбекович берген сунушка кошулат элем да. Мына бизнес канча ошол маселени азыр айтып жүрөт да. Биз башкы прокуратурага каттарды жөнөтүп жатабыз. Башкы прокуратура процессуалдык негизинде негиз жок деп, алар өзүлөрү мүлктөрдү беришти деп айтып атышат да. Эми чынында мен билем го, шайлоо учурунда акчаны сурап атканда араң эле мындай суранып, араң эле чогуу атасың да. Бизнесмендер болсо, алар мүлктөрдү, целый мындай имараттарды, жерлерди добровольно берип атышат да. Понятное дело, что эч мындай добровольно болгон эмес. И биз, эми мен түшүнүп атам, мамлекеттен эми биз уже кайтара албайбыз аны. Уже мамлекеттикки болуп калды. Бирок хотя бы биз ошол жерден бир чекитти койсок, да, саясий күч менен, криминалдык структура менен аны дагы ушуну айтса болот. Потому что ГКМБ пользовался своими полномочиями. Басым кылып, мүмкүн бирөөнү сабап, ден соолукту алып, мүлктү алып алышкан да. Мына канча чыгып атат азыр? Көлбаевдин мүлктөрү каякта жүрөт? Бүт мамлекетке түшкөн эмес турбайбы? Аны дагы биз караш керекпиз. Кантип, кандай метод менен
алар ошону изилдөөнү кылышкан. Давайте ушуну толук эле карайлы. Да, кийинки жумада биз уже сессиябыз биздин жабылат. Хотя бы күзүндө баштасак, саясий биз чечимди чыгарыш керекпиз. Саясий чечимди чыгарбасак, анда тарыхта бул туура эле болгон турбайбы деп ушундай калып калат. Урматтуу депутаттар, бул башка кишилерге үлгү болушу мүмкүн даже. Алар кийинкиде биз билбейбиз да 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин ушундай эле албалы приватизацияны отмена кылыш мүмкүн. Азыркы болуп аткан бизнесмен ГЧП болуп аткан бүт баарын отмена кылыш мүмкүн. Эч эме таасирин бербесе. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул өтө чоң, маанилүү маселе. Биз саясий бул жерде чекитти коюш керекпиз. Тура болдубу же тура эмес болдубу? Мы должны дать политическую оценку. А иначе вот так и останется. В будущем без последствий, и еще какой-нибудь ГКМБшник придет, будет всех наказывать. Так не должно быть. Те, кто требует жить по закону, сами должны жить по закону, в первую очередь. Рахмат. Рахмат, үчүнчү процедурный. Саламатсыздарбы, Мавлянова Махаббат. Мага 10 мүнөттүк убакыт бергенге добуш коюп коесузбу? Добушка. Биринчи процедурный. Рахмат чоң, Марлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар. Мына бүгүн 75-тин каты боюнча мен башында деле сураган болчумун. Бүгүн мына сиз толук жооп бердиңиз. Кимге, кайсы депутатка келип түшүп, кайсы замга келип түшүп, анан комитетке түштү депчи. Анан биз коомчулукка дагы, өзүбүз үчүн дагы, эгерде ошого тиешеси бар адамдар болсо, бул жерде депутат болуп отурганга моралдык укугу жок деп эсептейм. Ошонун дагы мына азыр депутаттарыбыз сунуш берип атат, комиссия түзөлдү деп. Мен да колдоймун. Ушу комиссия түзөлү. Ошону биз өзүбүз дагы бир так, мына сиз бүгүн кичине үчүн айтып койдуңуз. Ушуну эми аягына чейин жеткирип берсеңиз жакшы болот деп. Анан экинчи маселе, бул биз шайлоо өткөндөн кийин эле муну бардыгыбыз билебиз. Мурдагы төраганын үйүндө эртеси күнү аксыдан жолугушуп, ким кайсы комитетке төрөгө болот, кайсы жерге ким барат, ошолорго чейин ким битсе болот, бүт ошол жакта чечилген деп бардыгыбыз угуп билип жүрөбүз. Ошол комиссияга ушуну да киргизип, кандай ыкмалар менен кимдер кантип кайсы жерлерге отурганына чейин ушу эме кылып сүрүштөп чыксак туура болот эле. Чоң рахмат, менин оюм ушул. Рахмат, анда урматтуу депутаттар, күн тартибин толугу менен добушка коюм, добуш бериңиздер. Макул 82 каршы жок, баары 82 катталды, 88 күн тартип толугу менен кабыл алынды. Анда мекенчилик ынтымак тобунун 10 мүнөттүгүн келиңиз. Сөзүңүздү баштай бериңиз. Жана сүйлөшкөндөй эле алдын ала кайсыл тематика боюнча лидер фракция менен акылдашып, анан биз менен да акылдашып, ошонун алкагында чыгарып атабыз. Сиз Махаббат эже, сиз эми баягы топто жоксуз, жок дегенде биз менен акылдашып коюңуз, келиңиз. Рахмат, урматтуу Марлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурлан Жанадилович, сиздердин көңүлүңүздөрдү кесиптик билим берүү тутумунун мамлекеттик башкаруунун учурдагы модели, кадрларды кесиптик даярдоонун деңгээлинин ортосундагы институционалдык бүтүндүктүн, мураскорлуктун жана координациянын керектүү деңгээлде камсыздоо маселесине көңүлүңүздөрдү бурмакмын. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын билим берүү системасы эки мамлекеттик органдын карамагына бөлүштүрүлгөн. Агартуу министрлиги мектепке чейинки жалпы башталгыч кесиптик жана кошумча билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырса, ал эми илим, жогорку билим жана инновациялар министрлиги орто кесиптик жогорку окуу жайынан кийинки жана кошумча кесиптик билим берүү, ошондой эле илим жана инновация чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырат. Ушуга байланыштуу кесиптик билим берүү системасы эки мамлекеттин органдын ортосунда бөлүштүрүлүшү мамлекеттик кадр саясатын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча бир бирдиктүү борбордун түзүлүшүнө
өбөлгө түзбөйт. Заманбап эл аралык тенденциялар үзгүлтүксүз тутумду түзүүнү төмөндөгүдөй божомолдойт. Кесиптик лицей бул жумушчу кесиптерди, андайын колледж, университет квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо. Мындай үзгүлтүксүз тутум эмнени камсыздайт? Биринчиден, билим берүү программаларын